Так, қанша кереткен. Так, bir kişi efirde tankı efir. İki kişi koyğongla. Fake'ler, YouTube'dagi fake'ler. Өліп қалып атасыңар. Чирip қалып атасыңар ғой, чирip мен жамандай албай. Былтыйған, тиіндей, мындай деп сөйдеген. Өліп қалғылай мейін тұрбайындар десе. Демеле жан талашып жазасыңарға силәп, жылдавай, тиі бұ деп. Олайым сілер мұға қалағанда өзіңір бұл. Неметсін, тейсін. Так, 4 кişi эфирде. Расулжан Абдурахманов, ассалам алейкум. Ассалам алейкум. 5 кişi эфирге кирди. 6 кişi ким болду экен? Барыңар мен учурашып коеюн дегем. Так, 7 кişi эфирде. ККМБнын сотрудниктери киргиле. Өңгөчө азыр прокуратура кирсеңер болот эле. Курманкул Токторалиевич, досум, сиз да кирсеңиз болот эле. Sizin prokuraturаңыз, Ошки прокуратураңыз вообще де кошмар ғой. 8 кişi. Нуржан Исмаилов, ассалам алейкум. Расулжан Абдурахманов, ассалам алейкум. Курманкул Токторалиевич, кирип берсеңиз, кабыл албайсыз. Түшүндүрүп берейин десем, анда эмесе мен сизге бияктан айтып берейин. Курманкул Токторалиевич, Камчы Кыдыршевич. Так, 7 kişi эфирде, анча баштай берейин. Урматтуу бийлик өкүлдөрү. Урматтуу Камчы Кыдыршевич, урматтуу Курманкул Токторалиевич. Силер азыр деген бүгүнкү күнү ошо дольщик, польщиктердин таламын талашышыңар керек. Элдин таламын талашышыңар керек. Тетиги кичине Азиз деген мигрант деген бар эмес эле, кече бүтүрдү ошонусун. Мен аны мындай бул жөнүндө мындай ойлобойм да даже. Бирок вызывает уважение то, что элдин таламын талашып жүргөн үчүн вызывает уважение. Бирок аша чаап кетип атат, но аша чапканда мы разберемся со временем. Бирок вызывает уважение то, что бул чуркап жүрөт, жанталашып жүрөт, элдеп туруп. Бирок элдин арты менен прикрыться этип жүрөбү же чын эле элдин артынан жүрүп жүрөбү, буну выясним. Бул бир вопрос. Азыркы ситуация кайрыле дольщиктер менен өтө чоң проблема болгон атат. Ошол чоң проблеманы мен уже тети жерде айтпай эле коеюн, Аламидиндеги эми аны азыр сот териштирүүлөрү болуп атат, ошол боюнча. Мен Эмаком компаниясы боюнча айткым келет. Эмне себептен бүгүнкү күнү Эмаком компаниясы ушунчалык ушундай деңгээлге түшүп калды? Эмнеге ушундай деңгээлге түшүп? Эми үчүн үйлөрүн бүтүрө албай атат, эми үчүн ушундай оор положенияга түшүп калды? Бүт документтерин мен эми сразу айтып коеюн, мен строительствосуна тияк бияка киришпейм. Киришип көргөн эмесмин. Мен мыйзам документтерин окуп жүрүп карап чыктым. Өтө жакшы карап чыктым. Бүт документтерди карап чыктым. Именно Эмакомдун. Эмакомдун нөлгө түшүп калган себеби көрсө 8 миллион 300 000 долларга, 8 миллион 300 000 долларга ОПГнын атын жабынып алып туруп
4-5 жылдын ичинде булардын канын соруп бүтүптүр да. Эми элестеткиле, элден жыйналып ошо үйгө деп жыйналып аткан акчаны, ошо стройка кете турган акчаны бандиттер, получается, ОПГга жабынып алып, ошол жерде эми азыр фамилияларын атабай турайын, фамилияларын. Ошолор башагы 8,5 миллион долларга буларды кан соруп акчасын алып коюшуптур. Эми кечирип койгула, 8,5 миллион бул 8,5 тыйын эмес да. Унтуп көзгө көрүнбөй калат. Ошол акча жок болгондон ошондон Эмакомдун проблемасы башталды. Андан тышкары течерде өзүлөр койгон директорлорду кичине акча урдаптыр. Ошону башая 8,5 миллионго мына Эмаком компаниясы именно ошонго проблема болуп калып, алдырып акчаны үйлөрүн бүтүрө албай калды. Азыр бүтүрүп атышат. Бирок сразу айтып коеюн, мен үй жагыларына киришпей эле коеюн. Ошонун негизинде бул ишти мындай карап, ошо именно ОПГнын атын сатып, ошо ОПГлар менен коркутуп жүргөн элдерди кичине жоопко тарталы, мыйзам иретинде жоопко тарталы десек, бир кезде эле ошол 2022 жылы Эмакомдун руководствосу ошондой эме менен кайрылыптыр. ГКМБ кайрылыптыр. ГКМБ анан прокуратурага алып кеттир. Прокуратура, генеральный прокуратура алып туруп Ошко алып кеттир. Ошто прекращение алып салыптыр. Мына бүгүнкү күнү ошол постановленияны, мага постановленияны бериңиз деп туруп, анан ошол постановленияны бериңиз. Бул биринчиси, ошол постановление менен обжаловать этем. Экинчиси, өзүңүз мыйзамдуулукту карап көргүлө деп туруп, генеральный прокурорго Курманкул Токторбековиче лично обращение кылсам, ошол обращениямды бүгүн Ошки прокуратурага жиберип, мына, пожалуйста, момундай азыр ответ алдым. Ответ алып атам да. Значит, ОПГлар менен коркутуп, мындай акчаларды алып алгандыгы үчүн, ошо генеральный прокуратура Ошко жиберет, Оштон прокуратура ишти жокко чыгарып салат, ошо жокко чыгарып салгандыгы үчүн, анан кийин чечирип койгула, 8,5 миллион бул 8,5 тыйын эмес да. Анан ошону биякта мындай состав жок, тигине мындай деп туруп, монтип жазып атат. Как вам известно, 23 года следователем прокуратуры Ошской области Джакипов на основании пункта 2 части 1 по уголовному делу вынесено постановление о прекращении уголовного дела. Бетиңер барбы, ай? Прокуратура? Бетиңер бетемейлі батек болуп калганбы? Кечирип коюңуздар, конечно. Бирок кантип силер деген 8,5 миллион ущербти, ОПГ бандиттер менен алып кеткен акчаны кантип силер прекращать этесиңер? Мен кайрылып, мага постановленияны бергиле. Мен ошол постановленияны обжаловать этейин. Ошонун баарын кайта берейин десем, Ошки прокуратура, тымыра заместитель прокурор Мирбек, мен тымыра ат душум монтуп встречай, Канат байке көрүп атабыз деп туруп, акырын силер мен барганда колко тээп туруп эле жиберген экенсиңер да көрсө, ошондой экен да. Анан кийин бүгүн силер деген монтуп жазып атасыңар. Обоснованность данного решения изучена прокуратурой Ошской области и Генеральной прокуратуры Кыргызской республики. Оснований для отмены постановления не имеется. Эмне деп атасыңар, Курманкул Токторбекович, течерде 8,5 миллион долларга ОПГлардын атын сатып, ошолор менен алып туруп, ошол жерде 8,5 миллион ущерб кылганды үчүн, ошол кишилерди калкалап атасыңарбы? Ошо Ошто өтө знаменитый киши экен, бүт жерде спорт клубтары бар, мен деген киши экен да Ошто. Ошондон коркуп атасыңарбы? Значит, получается, Ошту ким бийлейт? Ошол киши бийлейт турбайбы? Силер коркот турбайсыңар ошол кишиден. Курманкул Токторбекович, сиз да ошол кишиден коркосузбу, Ошол каалагандай жаздырып койсо жазып кое берет экенсиңер да. Жететиги майор Ош областында ушул иш менен заниматься эткен бир майор. Мени келгенде, Мирбек сен келип атканда, ошону акырын сол сураштырып көрсөм, ал ошо аташтардын досту турбайбы көрсө. Анан кийин силер ошон үчүн жаап атасыңар да,
Значит, получается, бүгүнкү күнү Ош областында ким хозяин? Бийлик хозяинбы же ошол коммерсанттар хозяин, монун баарын жаптырган хозяин? Бул кандайча түшүнсө болот муну? Бир нерсеге түшүнбөйм да ошол нерсе. Мына азыр могу жерден туруп алып туруп эмени эметип атасыңар. Уят мына 8,5 миллион долларга эметилген нерсени мына Эмаком жабыркатып, азыр ошо үйлөр стройка кыла албай, ошол акчаны эптеп, тияктан бияктан эптеп стройканы бүтүрүп атса, компаниялар ошол элдин астында уят болбойлу деп жанталаш бүтүрүп атса, силер ушуну кылып атасыңар. Рахмат. Мыйзамдуулук деген. Биз болсо, эми ишенип атабыз да. Курманкул Токтор Ильич, сиз айтып атасыз, бүт мыйзам чегинде болот. Молодец. Биз ишенип атабыз сизге, ишенебиз сизге. Ажообуз айтат, мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Ишенебиз, ишенип атабыз. Канча кыдыршайчы, бүт опур болбойт, только мыйзам болот деп туруп аны айтып атасыңар. Ишенип атабыз. Бирок биякта ишенип атабыз. А бирок артыңарда вообще бөлөк болуп атпайбы? Мыйзам жок да. Ошто, например, бул иш боюнча мыйзам жок. Аяктан кенден өтө бай адам экен ал киши. Оштун мындайча айтканда мага айтып беришти, бул Оштун кожоюну дейт. Оштун кожоюну бийликпи же Оштун кожоюну ошол адамбы? Ошондой бир нерсени сурагым келет. Анан ошол жерде строительный компанияда ошол жерлерди элдер ызы чуу салып атат. Эми ошол жактан ошол акчаны алып берсеңер, ошол акчанын аркасы менен барып ошо үйлөрдү бүтүрүп, элдин немесинен чыгарып койсо деле болот эле го. Тыжалаттан. Жок, наоборот, аларды прикрывать этип, эл плевать болуп калып атат. Уят эми. Эми ушунчалык болду, эми дальше катуу кете бербей эле. Эми мыйзамды орнотуп атам деп эле, орнотуп атабыз деп эле момтуп атасыңар, эми орнотконуңар гана ушул. Ош областта мындай тиякта биякта бандиттерди кармап атабыз, бияктарды кармап атабыз дейт. Бирок акчалуу бандиттерди кармап атырсыңар да получается. Мына ошол боюнча мына заявление жазганбыз. ГКМБга заявление жазганбыз. Заявление бердик ГКМБга. Аны деген мына ГКМБнын центральный аппаратка бергенбиз. Момда кайра момда болуп атат. Момча акча алып койду деп туруп кайта берсек, эми центральный аппарат ГКМБ муну кайра Ошский областка тээп кеткен да. Кандай түшүнсө болот? Тем эле кээ бир иштер боюнча жанталашып эле мошенничество деп эме жанталашып жабасыңар адамдарды. Жанталашасыңар да. А бияктан жанталашкандын ордуна бияктан эми акча бербей атат да. Балкимдер акча берсе, мен азыр айтайын тогда. Ошол азыр мен потерпевшилерге айтайын, силер андан көрө конторго барып, ошо начальниктерине, начальниктерине бир 100 миң, 200 миң, бирок алар азыр 100 миңден ашыгыраак сүйлөп калган, 100 миң уже жетпей калган. 300 миң, 400 миң, 500 миң обещать этип койсоңор, бир түн ичинде барып тигилер камап берет деп туруп айтайын тогда, эмне кылайын? Бөлөк выход жок, потому что урматтуу прокуратура момда отписка деп коет, отписка менен заниматься атат. Бул туурабы? Бул туура эмес. Бабур, я тебе потом в личке напишу и скажу. Что ты... Я скажу тебе в личке, подожди. Я сейчас сказал, что я этого человека сейчас озвучивать не буду. Вот так вот. Получается, биякта бийлик акчаң бар болсо ошол да. Ошондой. А тияктан болсо силер азыр Райым Матраимов деп, Райым Матраимов, мен, например, Райымга ысык суум да жок. Мен Райымды как коррупционер катары билем да. Коррупциядан бул схема. Схема түзгөн, схеманын негизинде вывод кылган. Мен аны лично как эме катары билем да. Мындай, как коррупционер катары. Мен аны лично да знаком эмесмин. Бирок азыр болсо силер кечке эле элди алаксыткансыз эле ошо Райым деп эле айтып атасыңар. Эми ал жакта туура эмес, бирөө осуруп койсо, бирөө туура эмес осуруп койсо дагы ошо Райым виноват болуп калгандай кылып атасыңар да. А могу жерде силерде по факту
по факту иштер туруп атса 8,5 миллион доллар, бул 8,5 тыйын эмес да. Ошолордун баарын айтып атса, нөлгө салып атпайсыңар. Карап да койбойсуңар. Интересно. Анан каякта тети Азербайджандар келип, ал бандиттер бири-биринин разборкасына келе берет, нахрена не нужны. Алар демет. Атып эле чытасыңар болмок ошолор. Аны тим эле райым жасады, күлкүң келет эми, дайырбады. Аз бирөө тура эмес ошол жерде осуруп койсо, ошол дагы райым виноват болуп калат да. Мен ГКМБнын сотрудниктер против эмес. Молодцы, иштеп атасыңар. Разговор жок, иштеп атасыңар. Мага жагып атат силердин иштегениңер. Реально айтып атам, жагып атат. Бирок выборочно кылбагыла да. Выборочно мунукун тийбейбиз, мунукун тийбейбиз, мунукун тийбейбиз. Раз баштадыңар тотальный, баарын до конца баштагыла да. Мына могу жерде 8,5 миллионго бандиттердин атын сатып атып баарын эметкен. Ошонун баары деген депутат да жазып берди ошол жакта. Ким коркуткан. Тет жерде хозяин деди, элер бүт бар жазып берди. Моунун аты менен келип коркуткан. Могу квартираларды алып койгон, могу машиналарды алып койгон. Момча элдин арматурасын биз акча бере албай калдык деп туруп берип аткан, бирөөнгө арматурага акча берип аткан жерден аны да тартып алган деп туруп баарын айтып атса, ошону карабайсыңар. Ладно, ошону менен аман болгулачы дейм. Бирок момундай кылганыңар туура эмес. Раз мыйзам деп сүйлөп атабызбы, мыйзамды до конца карайлы. Раз тотальный ОПГ менен күрөш жарыяладыкпы, тотальный ОПГлар менен күрөш жарыяш керек. А ОПГ деген бул жөн эле тети бандиттер эмес. Это организованная преступная группировка. Организованная преступная группировка. Бул акчалуу кишилер, өзлөрүнүн жанында спортсмен, тиги булар менен эметип алып туруп, барып коммерсанттардан же тиги булардан акчаны алып алат деген диспозициясы бар. Акчаны алып алат, өзүнүн выгодасын алып алат деген. Мына ошол факт боюнча берсек, 0. ГКМБ 0, полный 0. Мен атыман заявление, 2 заявление түшкөн. Ответ 0. Айдар деген бир опер эметип алып туруп, мен жыйнадым, следствие бердим деп, уже 1 ай өттү. Ответ жок. Зато 0. Ладно. Нурманкул Токтарлевич. Нурманкул должен просьба, да? Раз тотальная власть, есть тотальная сила закона, то прими силу закона. Ты закон, понимаешь? Ты надзираешь над правильностью применения закона. Ну возьми, ну посмотри, ну прекратите вот это выборочно делать. Народ-то видит, надоело народу. Выборочно не делайте. Если мочите всех. Чего вы начинаете? Вот почему вот твои ребята, вот Мирбек, Адылулу, он взял отписку сделал. Вот для чего он эту отписку сделал? Это же просто отписка. Кузбанкул. Там факт налицо, там есть доказательная база, экспертизы все прошли. Все есть. ГКМБ бердик материалдар. Ошский областной просто постановление отмените десек, а туруп нет, мы не отменим да. Тети майор өзүн кудай сезип калган окшойт, тети майор. Ошол кожоюнун баласы экен да ошол майор кичине мындай тамакты көбүрөөк жеп койгон окшойт алардан. Тем эле от души ошол жаздырган го, скорее всего. Мирбек, так не делается. Ошону менен урматтуу Facebook колдончулар, могу жерде мындай элди алаксытуу эме кылбай, мына реальный факттар менен иштегилечи, мына реальный факттар менен иштегилечи. Реальный фактор. Мына да ошо Талиповдун иши боюнча. Туура эмес руслага буруп кетишти да. Реальный адамдар Талиповдун иши боюнча бөлөк жерде олтурушат. Бөлөктөр. Мени, там, Жумабаев, биз эмес. Туура эмес багытка атайын чүрүп коюшкан да. Атайын ошо туура эмес багытка чүрүп коюшкан. Күттүк бар. Талиповдун иши боюнча вообще бөлөк адамдар. Ошол эле жанында Талипов менен кошо бөлүшүп жүргөндөр, чогуу иштегендер. Аларды эметпейсиңер. Тем эле Кудайды өзүнчө эле ошол. Ну ладно, к этому время подойдет. Это тоже разберемся. Ошон үчүн мындай нерселерди караш керек да, урматтуу туугандар. Мына простой факт.
факт турат, бүт документтер бар, аудиторский экспертиза бүт бар, анын боюнча козголойт. Анткени Оштун кожоюну айтыптыр да. Көрсө ошол жакта Оштун кожоюну бар экен да, билбептирмин. А так жакшы алыңыздар, аман болуңуздар. Оштун эли ананайын жакшы эл. Ошо Оштун эли жакшы эл. Просто момда Ошто ушундай элди ушун менен жаман көрүп турат да, ушундай да. Жакшы алыңыздар, аман болуңуздар. Барыңарга жакшылык, алга Кыргызстан.